Агай мен деген 31-ге келип анан ошо менен 31-ге келген окшойм да. Караңыз, Поезддо 44-төн улантайлы. 44-төн, Калганына жеткирип коесуз. Хорошо. Так, тогда 44-кө кайра кантип өтүп алам анан? Артка бир жолу кайтасыз да 44-төн келесиз. 44-төн. Жеткирип коесуз. Болбосо эмне ала албайсыз, сертификат ала албайсыз. Хорошо. Бул жакта Зебат. Winbox деген бар эле. Ушуну көчүргөнсүзбү? Winbox Жок. болсо же муну орус тилине перевод кылып алсаңыз болот. Мгм. Мындай караңыз. Текстти выделять этиңиз, берилген тапшырманы. Өйдүдө эмне турат? 3 точка басыңыз. Скрыть, копирайт, жок. 3 точканы бассаңыз эмне деп турат? Ушул жакта перевод деген болуш керек. Перевести, болду. Перевестини басасыз. Мынаки. Так, элемент используется для создания кликабельной кнопки button. Добавьте элемент с текстом под элементом. Поведение по умолчанию при нажатии кнопки формы без каких-либо атрибутов отправляет форму в расположение, указанной в атрибуте форма дейт. Button создавать этемби? Караңыз. Мурда окугансызбы, Саида? Айта бериңиз, коркпой эле. Ким кайерге чоң? Кичине JavaScriptке чейин окуп, ошон React'ты өзүм өз алдымча эме кылып көрүп аткам анан. Өтө сонун. Караңыз, эми ушул жакта менде муну караңыздар. Тетрадь постоянно турат да мендечи. Учурда да кылдым да. Мисалы, мен видео сабак көп көрөм. Жаныма бир тетрадь коюп алам дагы. Мисалы үчүн терминдерди, түшүнүгүн, формулаларды жазып барам да. Сиздер дагы ушундай кылсаңыздар жакшы болот. Бир тетрадь алып туруп, мисалы үчүн FreeCodeCamp башына тема коесуздар да, FreeCodeCamp, Cat Photo Application деп туруп, ушул жак терминдер түшүнүгүн кыскача. Термин түшүнүгүн кыскача. Баяндап барсаңыздар, собеседованияда кыйналбайсыздар. Ол кичине жатка калат. Эми караңыз, бул жакта эгер түшүнүгүңүздү айтып, түшүнбөгөнүңүздү сурап, аткарып кете бересиз. Элемент используется для создания кликабельной кнопки. Эми басканда клик болгон баттонду создавать этиш керек дейт, Албетте. Караңыздар, дагы бул жерде сонун бир нерсе айтып атат. Форманы ичинде биз, мисалы үчүн, ар кандай атрибутсуз, мисалы үчүн button, submit, input, action деген кнопкаларды колдонсок болот да. Бул түздөн түз бэкэндке эмне жиберет? Маалыматтарды чогултуп түздөн түз жиберет да. Ушул эмнелер. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Button деген кнопка басышыбыз керек, коюшубуз керек, Кайерге? 38ге. Pad. Pad эмне деп турат? Pad элементам деп турат. Караңыз, сизге катар берген да? Көздөмөдөн. Мына караң, линия, акыркы линиядан жазсаңыз. Бул да өтө маанилүү. Мисалы, input, жок. Линиялар турат го. Линия келген, акыркысынан жазасыз. Дагы ушул жерде. Input дагы негизи ушул жерде туруш керек. Button бул англис тилинен кыргыз тилине которгондо кнопка болуп эсептелинет да. Button дейт, буга submit деп жазып койсоңуз болот. Submit деген отправить деген. Келиңиз, кол менен жазайлы. Хорошо. Эмне болот да? Колуңуздар келет, үйрөнөсүздөр.
check your code'ni bassangiz. Endi tekshirib ko'ringiz. Check your code degan ne turadi-ku, button. Mineki. Bo'ldi. Keyingiga o'tamiz. Birinchi zadaniya bitdi. Dag'i echo ishlaysiz, keyin boshqa studentlarga beramiz. Перевести. Так, несмотря на то, что вы добавили свою кнопку по текстовым выводам, они отображаются рядом друг с другом на странице. Это связано с тем, что оба элемента и являются строчными элементами, которые не появляются на новых строках input button. Добавленная вами кнопка «Отправить форму по умолчанию», однако использование поведения по умолчанию может привести к путанице. Добавьте атрибут со значением «the», чтобы было понятно, что это кнопка отправки. Бұл жерде екі нәрсені түшүндүрүп берип атат. Биринчи абзацта карасаңыз, бул жерде айтып атат, input менен button bir қатарда скрейт кылып коюңуз экраныңыздагы Google Meet эмнеси турат го, скрейт кылып коюңуз. Өйдөрөкчүсүңүз. Биз проекттен өйдөрөкчүсүз. Проекттен, бул жактан проекттен, коддон эмес. Ылды түшүнгөнүңүздө мына жерде айтып атат. Input менен button bir қатарда туруп калды дейт. Это input получается, а бұл button, да? Вот ушул input менен button bir катарга туруп калганын себеби эмнеде деп атат. Бул элементтер экөөсү строчный элемент. Блочный элемент эмес. Блочный менен строчный элементти ким түшүндүрүп коет? Ким билет? Наргиза билесизби? Блочный деген ар бир сапка баштан башталат да. Строчный болсо бир сапка кете берет да. Блочный деген элементти экран толук элет. Анан өзүнөн кийинки элемент ылдый чуруп коет. Строчный элемент боло турган болсо, ал өзүнө берилген местаны гана элет. Мисалы үчүн input ушунча эле местен элеп турат. Эмне үчүн ал строчный элемент. Андан кийин место бар да, катарга button'ны кошту. Эмнеге дегенде button'дагы строчный элемент. Дагы бир строчный элемент койсоңуз да катарына кошуп кете берет. Эмнеге дегенде булар строчный элементтер. Эгер блочный элементтер боло турган болсо, катарына ылдыйына чүрүп эмне болуп кете берет. Ал полный элемент да, бир нерсе. Ооба. Эми бул жакта дейт. Добавленная вами кнопка отправить форму по умолчанию. Бул button дейт. По умолчанию кайсыл мне ссылка болсо, да, бэкэнд каерде тур, кайсыл бэкэнд боло турган болсо, биринчи ушул по умолчанию ушуга жиберет да, по умолчанию. Маалыматты. Бул кнопка дейт. Бирок буну колдонгондо дейт, биз ага айтып коюшубуз керек. Бул ушул кнопка, который он отправляет данные на бэкэнд. Ушуга буну айтышыбыз керек, type submit деп жазып коюшубуз керек. Ушунда форма түшүнөт да, бул мен бул кнопка басылганда мен форманы жиберишим керек деген түшүнүк болуш үчүн атрибут кошуп коесуз, type деп туруп submit деп коесуз. Атрибут бул биринчи ачуучу элемент ичине кошулат да. Барабар. Вот ушул сиз жаза бериңиз, мен айтып турам. Ушул учурда азыр строчный элемент тууралуу кичине кыскача конспект кылып койсоңуздар болот. Анан button type деп туруп дагы ушул формада ичиндеги кнопка, которая отправляет данные на бэкэнд деп жазып койсоңуздар болот да, түшүнүктүү болуп калат. Анан submit деген дагы отправить деген болуп калат. Чек кылсаңыз.
Болду. Мгм. Точка керек емес. Чек кылыңыз. Мынакей. Мгм. Кийинки тапшырмага өтөбүз. Мен бул реклама болгонго чейин бир нерсе айтып турайын. Караңыздар. Мгм. Бул бизге кандай скиллди өнүктүрөт? Скилл деген бир адат. Жакшы адаттар десек болот. Soft skill. Эртең жумушка барганыңыздарда биринчи учурда эле сиздерге колуңуздарга проект берип туруп, башта деп берип койбойт да. Окуганга материал берет. Материалдарды сиздер окуп, үйрөнүп, түшүнүп, анан аткарышыңыздар керек. Бул тапшырма Freecodecamп'тен иштегенибизде заданияны окуп, сабырдуу болуп, түшүнүп, түшүнбөгөн жерди издеп, аткарганга бизге ушундай скиллди өнүктүрөт да, болчу. Бул өтө маанилүү. 46-чы не болуп калат, тапшырма. Так. Биринчи мындай кылыңыз. Катар-катарына перевод кылыңыз. Мисалы үчүн катар-катарына. Биринчи cat деген жерге чейин перевод кылыңыз. Cat деген жерге чейин. Input type'тарды кереги жок. Аларды да перевод кылып салды. Мисалы ушул жерде окуп көрүңүз. Вы можете использовать радиокнопки для вопросов, в которых вам нужен только один ответ из нескольких вариантов. Вот пример. Пример радиокнопки с текстом, установленным как cat. Пример. Вот ушул жерде дагы караңыздар, жаңы бир тема кетип атат да, бир түшүнүк кетип атат да. Радио баттон. Мы можем использовать деп туруп радиокнопки для вопросов деп туруп жазып коюшуңуздар керек да. Түшүнөсүздарбы? Бул өтө кыска эле, узун эмес. Кыска түшүнүктүү кылып туруп. Анан ылдыйда бизге пример кода деп жазылып турат, ылдыйдан бизге эмне берип атат? Пример берип атат. Вот кандай жазылат. Анан ылдыйында дагы эмне берип атат? Бизге эми ойдодо түшүндүрдү. Ылдыйда эми тапшырма берип атат. Тапшырманы эми эмне кылабыз? Так, помните, что элемент это пустой элемент input. Перед вводом текста добавьте переключатель с текстом, заданным следующим образом. Заданным. Караңыз, ушул жерде жазат экенсиз, ойдодо бизге берип атат, перед деп атат, алдында, 37-чи строкадан кетет экен да. Ушул жерге акыркы линияга алып келесиз, ушул. Input катарына алып келиңиз, input катарына дагы бир. Ушул жерден өтүп кетиңиз, бирок кайтарыңыз. Эми ушул жерден input, учурда бизде inpuттар ар кандай болот. Текст койгон, email киргизген, башында биз көрүп чыктык, атын жазган, паспорт киргизген. Эми ушул жерде суроо жооп кылгандагы биздин input болуш керек да. Ушуну жазабыз, аткарабыз. Input деп жазсаңыз. Input, радио беребиз, радиоду беребиз. Вот. Отличается только здесь, вот здесь, type. Радио, текст, email, паспорт. Ушул жерде эле эмне кылат? Айырмаланат. Болду, калганы бир жазылат. Жабасыз дагы, анан бир 30 тыштап туруп, ылдыйда берген бизге текст бересиз. Indoor деп турат. Indoor. Көчүрбөңүз. Болду, жазыңыз. Колуңуз үйрөнөт да, жазыңыз бул жакта. Бир осуп иштейсиз. Indoor деп жазасыз. Indoor деген үй. Үй айбаны деп коет го бизде, мисалы, үйдөгү мышык үй айбанына кирет. Жапай эмес. Мына көрдүңүзбү? Эми ылдый бул жакта результатын көрөбүз, результатын көрөлүчү, кандай болду экен. Көрөсүз, indoor деп чыгып атат. Катарынан кетип атат, бүт бар. Эмнеге дегенде булар
строчный элементтер. Мгм. Эми кийинки тапшырманы эмне кылды? Наргиза, сиз аткарасызбы? Аткара аласызбы? Мен эме могу фрик кодду буга чейин келдик болчумун да, негизичи могу экран менен жаза берсем болобу? Демонстрация кылып берсе. Жок, сиз демонстрация кылыңыз, келген жерден улантып кете бериңиз, эчтеке болбойт. Жок, мен башында эле эледим да, мен эмеде челленджди жакшы баштай элекмин, башынан биртке баштаган боюнча да. Эчтеке эмес, ушул жерден баштап кете бересиз. Анан кийин жеткирип коесуз. Ушул жерден баштап жазсаңыз болот. Кандай? Ушул жерден баштаса болор экен да. Албетте болот. Албетте болот. Эми демонстрация кылып туруп, ушул жерге келип туруп, анан 48ден улантып кете бересиз. Сайда сиз эмне кылыңыз? VS Code'ко жазган коддоруңузду кайра бир жазып чыгыңыз, что сизге понятный болсун, Агай, мен эме веб шторм менен иштеп атканда боло берет. Айырмасы жок. Чейин келип жазып атканмын. Вот ушул жакка жазсаңыз, сизге мындай түшүнүктүү болот да. Ал жактан да жазып атасыз, бул жактан да жазып атасыз. Мындай бир кодду эки жолу кайталап жазганыңызга сизге более понятныйраак болот. Хорошо, мен чыга берейин да. Сиз токтото бериңиз. Аны FreeCodeCamp'ten өчүрбөй турсаңыз болот эле да. Сиз демонстрацияны токтотуп, тапшырманы азыр биз менен кошо аткарып кетсеңиз, караңыздар, азыр Сайда аткарды тапшырманы, калгандар дагы кошо аткарышы керек. Өчүрбөңүздөр да, чыгып кетпеңиздер сайттан. Эми закрыт кыласыз экранды. Демонстрацияны токтотсоңуз, Google Meet'ке барып туруп, Google Meet'ке барыңыз. Ойда да, басыңыз шуну. Остановить показ деген. Ойда да турат. Бурчта, капталда турат да, оң жакта. Боло берет. Эми Наргиз, сиз демонстрация кыласыз. Игнорировать. Игнор кылып коюңуз. Буну скрит кылып коюңуз. Ылдыйда турганда, экранда өзүңүзгө ылайыктуу кылышыңыздар керек. Скрит. Анан платформага келесиз. Платформа бул ушул FreeCodeCamp платформасы. Ойда да турат. Бул жерден эмне басып коюңуз? X басып коюңуз, мини экранды жабып кое бериңиз. Эми CSS Flexbox бул жерге эмес, биз өйдөрөккө чыгабыз. Биз responsive дизайнды окуп атканбыз, Биринчи тапшырма бизде 47-нчи тапшырмага келгенбиз. Ойда да. Буларды аткарып койгон турбайсызбы сиз? Basic HTML. Сиз challenge деп жүрөсүз азыр, HTML market language is special. Биз бул жактан эмес, responsive design principle. Welcome. Артка түшүңүз, responsive design курсуна келиңиз. Бул жакта веб курстар өтө көп да. Биз эки курс эмес, бир өйдөрөктөгөн responsive design курсун аткарып атабыз азыр. Кийин акырындан баарын аткарып чыгабыз. Responsive design курс. Караңыз, ушул жерде мына. Ушул. Ылдыйраак түшөбүз. Cat Photo Application курсуна келдик. Ойдо да, биринчи. Кичине секинирак көтөрсөңүз, дагы өйдөрөк көтөрөсүз. Мынакей ушул жерде 47-нчи тапшырманы басыңыз, 47. Басыңыз ушул жерде. Вот, биз ушул жерге келгенбиз, Мынакей. Бул жерден иштеп кете бересиз, Наргиза азыр. Кийин башынан жеткирип койсоңуз, буна сертификат алабыз да, биз сертификат алышыбыз керек. Берки челлендж жазгандачы? Челленджди дагы аткара бериңиз. Өз алдынча. Айырмасы жок. Бизди курс экөөсүн бирден тең баштай албайм да, ошого биринчи responsive бүтүрөйүн. Кийин ал жакшы бүткөндөн кийин челленджге өтөйлү. Бизде база болот, фундамент болот, анан кыйналбайбыз. Окуй турган нерсе көп, убакыт эле аз да бул жакта.
Winbox иштеп атат. Мына Winbox'ты колдонуп көрсөңүз. Ошону көчүрүп койдум аны. Winbox, ылдыйраак түшөсүз. Ылдыйраак түшсөңүз. Жок экен. Бул жакта настройкасына киресиз. Бурчта турат. Бурчта турат настройка. При выделении текста. Эми иштеп аткан ошо выделять эткендечи. Иштеп атканбы? Ооба, иштеп аткан болчу. Аха, Бүгүн ха. чыкпайт аткачы. Хорошо, анда перевести кылып эле көрө бериңиз. Перевести бар экен. Ушул жерден эле кое бересиз. Ушул жерден эле же? Мына ушул бизге эмне берип атат? Перевод кылып берип атат ушул жерден. Элементы метки используются, чтобы помочь связать текст элемента ввода с самим элементом ввода, особенно для вспомогательных технологий, таких как программа чтения с экрана. Label elements are used to help execute the text for an input element with the input element itself, especially assistive technologies like screen readers. Бул жерде түшүнүп атасызбы? Мисалы, элементти жазганда дейт, input деп жазабыз дагы, анан буга readers колдонуучуга түшүнүктүү болуш үчүн биз label деген элементти колдонобуз, ага түшүнүк берип кетебиз, Что бул кандай? Input. Эмне жазыш керек? Input жок. Кандай input? Email, name, password берип түшүнүктүү берип кетишибиз керек да. Ошого биз read used to help access execute the text for input. Чтобы помочь связать текст элемента вывод с самым элементом ввода. Особенно для вспомогательных. Жардамчы болуп келет деп атпайбы, Get үчүн колдонобуз эми. Ылдый да. Here is an example of label element with a radio button деп келип атат да. Ылдый да бизге label input'та кандай колдонулушун көрсөтүп берип атат. Example катары, мындай, например, көрсөтүп берип атат. Эми ылдыйдагы тапшырманы перевод кылып алыңыз. Сизге тапшырма берип атат. Мындай чыгып атат. Примеры нажатия на слово кошка, также выберите переключатель. Гнездитесь о вашей радионотке в элементы метки. Эми cat деген бизде турат өйдөдө. Will also select the radio button. Nest your radio button inside a label element. Эми дейт кийинки биздеги ылдыйдагы label элементти дейт. Бизде кодубуз бар, ылдыйраак чөбүз эми. Карайбыз. Мына input radio турат. Ушуну label элемент ичине алып коюшубуз керек экен. Как өйдөдө, например, берилген, Эми жабуучуну артынан, input акырынан жабыңыз. Өйдөдө input алдынан бир эмне ачылып калды. Бул ачуучу бул жакта калсын, эми жабабыз, акырынан жабабыз. Indoor'дон кийин жабыңыз. Indoor бул эмнеге тийиштүү? Input'ка тийиштүү. Жок, караңыз, input'ты өчүрүп коюңуз. Жабыңыз. Input'ты жапкан жоксуз. Input'ты караңыз, indoor'дон кийин жабып койдуңуз. Input негизи радиодон кийин эле жабылыш керек. Караңыз. Буну да өчүрүңүз. Indoor'ду алдындагын да өчүрүңүз. Ушуну дагы. Аны slash'ты да өчүрүңүз. Input'tu жабыңыз эми, жабыңыз input'tu. Ушул жерге эле, 30 туштайыңыз. Ушул indoor менен input'тун ортосунда 30 болуш керек. Эми акырында label менен полностью жабып атасыз да input.
Эми кодду текшерип көрөбүз. Результат өзгөрбөйт бул жакта. Результат өзгөрбөйт. Эмнеге дегенде пока биз лейблга эчтеке жазган жокпуз. Эми кийинки тапшырмага өтөбүз. Submit'ти басыңыз. Кээде интернет жакшы болбосо дагы эмне болуп калса экен иштейт платформада. Ошо жерде жазышат. Эми өтө кызыктуу темага келип калдык. Бирок Наргиза, сиз өзүңүз түшүндүрөсүз буну. Азыр. Атрибут ID используется для определения конкретных элементов HTML. Значение атрибута каждого идентификатора должно быть уникальным от всех других значений идентификатора для всей страницы. Бул ID ар бир элементтин өзүнүн айдиси болот, ошол айдиси болушу керек. айдини мисалы жанагындай удалить этип же болбосо бир нерсени алмаштырып неткенде айди керек да. Ошо үчүн ар бир элементке бул жакта уникальный болуш керек. ID элемент болот. Уникальный өзүнүн ID бул атрибут болот. Караңыз, значение бул атрибут. Аны уникальный аты болот. Вот. Инпуттар көп деген. Бул жакта инпуттар көп. Инпуттар көп. Мисалы email жазылып атканда, email кетсе, имя жазылатса, өзүнүн ошол last name же first name деген сыяктуу ошондой эмелер кетиш керек да. ID'си болуш керек, ID'си болуш керек. Элементтер окшош келет да. HTML'де элементтер окшош келет. Биз каерден отличаться этебиз? Мисалы, биринчи элемент менен экинчи элемент, ID ар бирине уникальный ID беребиз. Кыргызстанда мисалы үчүн Наргиза деген аттагы кыздар аябай көп. Бирок ар биринин өзүнүн ID'си бар. ID кичине паспорт бар го. Дал ушундай эле ID болот. Эми бул программированиедагы ID, Аны ылдыйда код түшүндүрүп берип атат. Here is an example of an input element with an ID attribute деп атат, ылдыйда көрүп атасыздар. ID. Эми ошону бизге тапшырманы эмне кылабыз? Түшүнүп алышыбыз керек. Добавьте атрибут идентификатора со значением в помещении в кардионотке, когда элемент имеет несколько атрибутов, порядок атрибутов не имеет значения. Кийинки эмнеге биз атрибут кошот экенбиз? Көрүп атасызбы? Атрибут значениясын бул перевод кылган жок да. ID болот, мааниси значениясы indoor болот. Когда дейт бир элемент несколько ID'лер эмне атрибуттарга ээ боло турган болсо, аны орду келиш тартиби кызык эмес дейт, бирок ID'си болуш керек. ID бул атрибут болот, биз атрибут деп айтабыз. Indoor. Ушул ID бул уникалдуу, бир гана ушул инпутка таандык. Бол. Анан кийинки этапка өтөбүз, кийинки тапшырмага. Бул жерде кичине логически кетет да, мындай коддор. Бул жакка карасаңыз, результат жок, көрүнбөйт. Пока результат жок, результатты секин көрүп баштайбыз. Бирок эмне үчүн ID колдонулушу керек? Эмне үчүн лейбл колдонулушу керек? Буларды биз мындай илмий жактан билишибиз керек да. ID өзүнүн уникальный болот. Лейбл биз ага эмне беребиз, текстовый форматта аны билдирип кетебиз дегендей эле, тартип менен билип алсак, ушул input колдонулушу лейбл менен, ID менен, type менен кетет да. Эми дагы бизге тапшырма берип атат сразу эле. Тапшырманы перевод кылып түшүнүп алыңыз. Биринчи өтө маанилүү нерсе түшүнүү.
кыла турган ишин адам түшүнүп алыш керек. Ага. Создайте еще одно радиопроизводство ниже первой. Вмешайте во внутри элемента метки с наружным текстом. Дайте радиоключке атрибут ID с outdoor в качестве значения. Outdoor деген бул жапайы деген. Мышык тууралуу биз форма толтуруп атабыз. Мышык уй мышыгыбы же жапайы мышыкпы? Пользователь белгилейт. Жапайы же уй белги эмне кылып турчу. Анан форма анын маалыматты чогултуп туруп бэкэндке жиберет. Кана ушул жерин аткарып атабыз. Өтө кызыктуу проект да, карасаңыздар. Фундаментал бирок кызыктуу. Жок, дал ушундай эле бирок ылдыйдан кийинкисинен, кийинки катардан ушундай эле жазып чыгыңыз кол менен, чтобы сизге практика болсун. Label кетип атат. Label'дын ичинде input кетет, ID'си болот. ID буга деген неме берет экенбиз, Outdoor деген беребиз. Өзүнчө буга уникальный болуш керек. Type дагы эмне болуш керек? Type Радио болуш керек, Эми outdoor деп дагы текст кетет. Чоң менен кетет. Эми label менен жабабыз акырында. Эми результатын көрөбүз. Результатын биринчи көрүшүбүз керек. Жок, результатын көрсөңүз бул жактан, пока жибериштен алдын, бул коддо, проектте, ылдый түшсөңүз. Вот, outdoor, indoor деп кетип атат. Буларды тандаганга кайсынысы туура келсе тандайт экен. Албетте. Азыр ушуну кылабыз. Кийинки тапшырмага өтөбүз. Акыркысы сиздики. Урматтуу студенттер, доскадан иштеген жакшыбы? Түшүнүп турат да. Мен наставник болуп түшүндүрүп кетип атам бул жактан. Буну командный работа дейт. Мен азыр сиздерге сабак өтүп аткан жерим жок. Мен сабак сиздер жазып кетип атасыздар. Мен билбей калган жериңиздерге жардам берип кетип атам. Бул мындай self study, өзүңүздөр окуганды үйрөнүшүңүз керек. Мен ушуну үйрөтүп атам. Көп ask me later деген баспаңыз. Көп студенттер эмне болуп калат? Окууну бүткөндөн кийин, академияны бүткөндөн кийин өз алдынча иштей албай калышат. Өз алдынча өсө албай калышат. Өз алдынча кабынчы экен. Кийинкиси. Обратите внимание, что обе радиопроизводительные кнопки могут быть выбраны одновременно. Токтоңуз. Одновременно дегенден кийин токтойсуз дагы результатка келесиз, ылдыйга. Келиңиз бул жакка кодго келиңиз, проектке. Ылдый. Караңыз. Бир моментте тандалганда. Бассаңыз, экөөсү бир моментте тандалып калып атат да. Бирөөсү тандалганда экөөсү өчүп калыш керек. Вот ушуну айтып атат. Эми улантыңыз, текст улантыңыз. Чтобы сделать вот таким образом, выбрать одну радиобатчу, автоматически отменить выбор в другой. Обе кнопки должны иметь атрибут имени с одним и тем же значением. Биз биринчи эмне болуш керек? Дефолтный бирөөсү күйүп туруш керек. Эгер ушул туура болсо кала берет. Туура болбосо кийинкисин тандайт, биринчиси өчүп калат. Анын үчүн name деген атрибут болушу керек. Ал name атрибут бирдей окшош значенияны камтыш керек өзүнүн ичине. Вот. Эми биз эки радиобаттынга дагы name атрибутун беребиз. Значениясы indoor, outdoor болот. Name indoor, outdoor деген ат беребиз. Жок, д кичинекей менен.
Жок. Outdoor'da эмне болуп кетиш керек. Сызыкча менен outdoor'да кошушуңуз керек. Bir жерде. Биринчи элементке, ушул жай. Indoor, outdoor. Эми результатын пока жибериштен алдын текшериштен результатын өзүңүз текшерип көрүңүз. Indoor басып көрсөңүз, outdoor, кийинкиси indoor. Өзгөрдүбү? Ооба. Өтө сонун. Эми текшерип көрсөңүз болот кодуңузду. Кийинки студент кылайлы, эми 3дөн айлантырып кете беребиз. Кийинки ким? Сайда чыкты. Элиза, Фатима, Саматов максат бар экен. Ким чыгат доскага? Мен чыгайм агай. Чыгыңыз. Фатима, эмне кыласыз? Демонстрация кыласыз. Азыр. Наргизеже эмне бериңиз? Фидбек. Түшүнүк болдубу? Ооба, түшүнүктүү болду. Жакшы экен ушундай доска чыккан. Унда вот обязательно доскага чыгам агай. Вот ушул этапты жөнгө кое алайлы. Уялбай эле чыгып мен урушпайм. Доскадан кичине мындай эмнени жеңесиздер да, сүрдү жеңип, бул жактан иштеп бересиздер. Сонун нерсе. Түшүнө аласыздар. Калгандар буга суроо берсеңиздер сонун болот да. Мисалы, карап отурасыздар. Наргиза муну түшүндүрүп берип кетиңиз. Вот, иштеп барат түшүндүрүп кетесиз. Кодду окугандай кылып, Анан бир жерине тура эмес бир нерсе чыгып калса, агай дейиштен мурун замат эле Google'га өтөсүз. Search'тен издейсиз. Табасыз, анан келесиз. Вот ушун анан түшүндүрүп берет бул жакка. Муну командный работа. Муну өнүктүрүш керек. Мынтип билим алса да болот. Тем более IT'де. Ушуну просто мен адам чогултуп ушундай окуйлу деп сиздерди чогултуп атам да. Ооба. Фатима күтүп атасыз сизди. Но демонстрацияны кантип жагам агай? LD'да өйдө караган стрелка бар. Ушуну баскандан кийин демонстрация экран деген болуш керек. Поделиться экран деген. Весь экранды тандап туруп, LD'да кичине экран чыгып турат. Тандап поделиться кылсаңыз күйүп калат өзү. Siz көрсөтүп бербейсизби? Мен таба албайтам чөтө. LD'да кнопка турабы мына жакта? Мына караңыз, мына жерде эмне турат да? Колдун жанында. Мынакей, мына, көрүп атасызбы? Ушуну басканыңызда мына жакта экран күйөт. Кичине экран күйөт. Анан весь экран дегенди тандайсыз. Чыктыбы? Весь экранды басканыңызда кичине экранча турат. Ылдыйында көрүп атасызбы? Полный экраныңыз көрүнөт. Ушуну белгилеңиз дагы басып туруп. Анан поделиться. Болду кетти. Болду? Болду. Биз бул жакта эмеспизби? Биз артка кайтабыз. Өйдөгө чыгабыз. Өйдөрүккө. Машина код. Адаптивный верстка деп турат, веб дизайн деп турат. Орус тилинде да окусаңыздар болот, сразу эле перевод кылып салат бул жакта. 40-50ге келдик биз. 50ге келдик, 71-де бүтөт. Бирок тапшырманы бул перевод кыла албайт, Тапшырманы өзүңүз перевод кылышыңыз керек, белгилеп туруп. Как обычно. Муну текстти белгилейсиз, бизге берилип аткан текстти. Выделять этип туруп, мына step 50 деп турат го. Step 50, бул жакта 36-катардан кийин бизге тапшырма берилип атат.
Текстовый форматта. Англис тілінде жазылып тұрады ғой. Ну, Ооба, эми ушул Эми перевод кыласыз, ушу дал ушул. Ушул. Мышканын оң жагы. Белгилейбиз. Переводчик. Мышканын оң жагы. Перевести. Перевести, повторить попытку кылыңыз. X басып коюңуз. Кайра кылып көрөбүз, что-то перевод кылыш керек. Мышканын оң жагы. Бул жакка койсоңуз да болот. Обратите внимание, что оба переключателя могут быть выбраны одновременно. Чтобы сделать так, чтобы выбор одного переключателя автоматически отменял выбор другого. Биз буну аткардык, э? Макул, дагы аткарып кетели. Author name, name караңыз. Ар бир input ичине азыр Наргиза аткарды. Түшүндүңүзбү? Ушуну көрдүңүзбү же көргөн жоксузбу? Көрдüm. Ушуну кошуп кетиңиз. Кийинки өтүп кете бересиз, буну. Болбосо эмне болуп калат? Name'ди input ичине name деген атрибут кошосуз. Type'тан кейін. Қараңыз, type'ты табыңыз. Дал ушул жерге. Name. Фатима, сіз оқығансыз ба? Оқығам. Қанша қайерде? Қанша ай қайерде? Қанша уақыт? Общий 2 жерде оқығам. 1 жыл оқығам да. 1 жыл. 2 жерде оқыған болсаң, 2 диплом бар екен сізде. Индор ауыттар. Анан қандай результаттар? Результат орточо да. Неге мықты емес 2 жерде оқыған? Жақсы түшүнбөй калдыңызбы, жақсы окутушкан жокпу же кандай? Жаза бериңиз, мен сурай берем. Экинчисине кошосуз да, экинчисине да кошуңуз. Экинчи инпутка да. Ушундай кошомбу? Ушинтип. Дал ушундай. Азыр буну эмнеге коштук? Караңыз. Эмнеге коштук? Потому что бул жакта результат көтсөңүз, бизде 2 input турат. Муну скрипт кылып коюңуз. Indoor outdoor деген. Экөөсү бир заматта эле басылып калат эле да. Биринчиси басылган, экинчиси өчүп турушу үчүн биз бирдей name атрибут коштук. Бирдей болгону үчүн биринчисин басканда экинчиси өчөт да. Эгер ар башка болуп кала турган болсо, анан экөөсү тең күйүп калат. Кийинки тапшырмага өтөбүз. Мисалы текшерип, могу бизде эки эле input болуп атпайбы азырчы, могу радио кнопкачы. Ошондо радио кнопкада мисалы ар кандай тесттер жаза турган болсок, көп болот да. Анан албетте. Name'ге ошонун баары жазып салабызбы? Ошондо караңыз, дал ушундай болот. Мисалы 4 JavaScript колдонуп калабызбы? Ооба, уже бул жагы JavaScript болуп кетет. 4 вариант боло турган болсо, 4 input бересиз бул жакта, дал ушундай эле. Анан бирөөсүн тандаш үчүн баарына, мисалы үчүн общий беришиңиз керек, общий түшүнүк беришиңиз керек. Мисалы үчүн answers же болбосо суроо, жооптор деген, ответы же вопросы деген, что биринчиси басылганда кийинкиси өчүш үчүн. Допустим, бирөөнү тандаш үчүн, если if жана else деген коюлуп калат да. Анан эгерде Ал жагы кийин JavaScript логикасы кетет, калган. Ага дагы келебиз. Биринчи биз, урматтуу студенттер, Фатима, сиз көрө бериңиз, мен айтып кетерим. Урматтуу студенттер, бул жакта Winbox'ты көчүрө албайсызбы сиз дагы, сразу эле. Эгер кааласаңыз. Google Marketке барыңыз. Chrome'да. Chrome Marketпи, Google Marketпи. Биз биринчи JavaScript'те код жазыштан мурун, логика жазыштан мурун биз HTML'дын тартиптери, тегтери, жазылуусу, структурасын биринчи жакшы үйрөнүшүбүз керек. Макул, анан азыр аткара бериңиз тапшырманы.
негизи ушул жактан перевод болуш керек. Google Market'e барыңыз. Google Market. Chrome Market беле? Google Market деп жазыңыз. Поисктен Google Market деп жазсаңыз. Google Maps'ке болуп кетти, Market болуш керек беле. Market деп турат. Эми бул жактан Google Play болуп кетти го. Play Market'ке өтүп кеттиңиз да. Артка кайтасыз бер жолу. Web Store'на, Chrome Web Store турат. 3-чүдө. Анан поискке Vimbox деп издеңиз. Vimbox мен бул жакка жазып коем. Неге өзүбүздү V менен кетет. V I менен Vimbox M менен. Nemіз M. Vimbox. Дал өзү. Установка кылышыбыз керек. Басыңыз. Басыңыз ушуну. Установить. Установить расширение. Күтүп турабыз кичине. Болду. Vimbox даяр. Болду. Окей. Эми бул жактан чыгып калыш керек. Тетиге эмнени басасыз, звездочканын жанындагы эмне турат го? Тетиге аккаунтуңуздун жанында бир иконка турат. Ушунун жанындагы капталындагы. Жок, бул жак капталында. Оң жак, ошол. Басыңыз. Да, Vimbox турат, көрүп атасызбы? Буну закрепление кылып коюшуңуз керек. Басыңыз, закрепить. Болду. Вот. Эми муну иштетип көрөбүз. Болду. Карасаңыз, уже перевод берип атат. Уже перевод берип атат. Если вы выберете открытого радиологического кнопки и отправьте форму. Там форма для кнопки основные на его атрибуты. ID'де value беришибиз керек, лейблге. Караңыздар, ID кетет, мисалы үчүн бул жакта if you select, биз тапшырманы жакшы түшүнө алайлы, түшүндүрмөсүн түшүнө алайлы, кайра эмне кылсаңыз. If you select the indoor button. Вот көрүп атасыздарбы? Which is not useful when you have multiple buttons. Эми бул жакта айтып атат, биз анан өзүңүз түшүнүңүз айтыңыз, Фатима. Анан кийин мен кошумча кылам, Калгандардагы өзүңүз өз алдынча аткарып көрө бериңиздер, ар жактан. Сиздер экранда канчанчы 51-чи тапшырманы. Саида, Наргиза, калган студенттер дагы. Биз бул жактан Фатима менен чогуу аткарабыз. Мен анча түшүнбөй калдым мына заданиясын. Бул жакта дейт, if you select the indoor, биз indoor button'ы тандаганда дейт. Мисалы үчүн бул жактан караңыз, формага келсеңиз, проектке. Мына indoor'ду тандадыңыз, тандап туруп, анан тандаңыз. Submit бул жакка inputка ссылканы коесуз. Мышыкты ссылкасын типа примерно, да? Коюп туруп, анан submit'ти басканда маалымат кетет дейт. Биринчи тексттен түшүндүрмөсүнө, биринчи сөзүндө, Окей. Окей басып туруңуз.
Эми кийинки эмне өтөбүз. The form date for the button is based on its name and value attributes. Биз мисал үчүн дейт, input элемент ичинде name деген атрибут болушу керек жана value деген атрибут болушу керек. Value деген сөздүн мааниси значение. Мисалы, маани. Биз учурда inputта буга чейин сенде value деген атрибут жок дейт. Эми гел атрибутту кошушубуз керек дейт. Attribute the form date will include. A value attribute, the form that will include indoor, outdoor, barabar on, which is not useful when you have multiple buttons дейт. Бул көрүнүш indoor, outdoor, barabar on деген бул пайдасы жок нерсе деп атат да. Эми ылдыйга көрсөтүп атат. Караңыз. ID add a value attribute to both radio buttons. Эки радио баттынга дагы макул же, макул. Калган мисалы үчүн эки input элементке дагы эмне кылышыңыз дейт. Value деген атрибут кошуңуз дейт. Бардыгын ушуну өчүрүп таштайм. Жок, катарына кошуп кете бересиз. For convenience, set the buttons value attribute to the same value is ID. ID менен бирдей болуш керек дейт. ID'си indoor болду, дал ушундай эле. Жок, ID'нин мааниси кандай? Indoor. Кийинкиге дагы ID беребиз, value беребиз, значениясы менен. Value outdoor. Outdoor болот. Болду, эми болду. Кийинки өтөбүз. Бул жерде азыр биз эмнелерди толуктап кетип атабыз. Караңыз. Бул жерде input'та ID attribute, type, name, value 4 атрибут кетип атат. Эмне кызматтарды аткарат? Бул ID атрибуттар. ID уникалдуу ат, type input'ты кандай түрдөгү, типин айтып кетип атат. Name атын берип атат, чтобы биринчиси тандаганда экинчиси өчүш үчүн күйүш, биринчиси күйгөндө экинчиси өчүш үчүн. Үчүнчүсү value, значение берип атат. Качан биз акырында тетиги submit деген кнопка турат го проектте. Көрүп атасызбы? Indoor, outdoor, input. Submit'ти басканда input ушул маалыматтарды чогултат. Name indoor, outdoor, type radio, ID'си, анан value'сун чогултуп туруп жиберет. Backend. Backend эмне кылат? Отработка кылат. Эгер биз ушуларды жибербесек, backend отработка кыла албайт. Бул фронтендтин иши, чтобы маалыматты чогултуп backendке жибериш. Submit кыласыз. Түшүндүңүзбү? Фатима, түшүндүңүзбү? Submit, да, всё. Бул жактан маалымат эмнени. Экинчи элемент, он используется для группировки связанных входов и меток вместе в веб-форме. Элементы FileDest — это элементы на уровне блока, что означает, что они появляются на новой линии. Биз группировка кылышыбыз керек. Блочный элемент болушу керек, биз айттык башында сайды. Элемент, который строчный там было. Элемент азыр блочный болуш керек, чтобы кийинки эмнеге линиядан түшүш үчүн тапшырма. Вмешайте скрытые и наружные кнопки в элементе полевого набора. И забудьте отпустить радиопроизводство. Within a file set. File set için alışıyoruz gereken element. Don't forget to indent the radio buttons. Эми ар бир label элемент бар го. Биз ушуну эмнеге алышыбыз керек дейт? Бул жакта file setке алышыбыз керек экен. File set деген бул элемент. Эки input турат. Биринчи полностью ушун өйдөдөн бир file set,
Ekosini bir faylda set içine alat ekanmiz. Açuvchi faylda set. Filed set. Faylni o'chirib qo'yamiz. D'dan keyin I yozilib qoldi. File D'dan keyin I yozilib qoldi. D'dan keyin file o'chirib qo'yamiz. Eng oxirida 40-strokadan bo'ldi. 40-strokadan javas. O'sha yerda екі labelni bir fayl set ichine aldık. Gruppirovka bo'lib turishi uchun. D'dan keyin yozilib qoldi. Endi rezultatni tekshiraylikchi proyektdan. Naki, file set input outdoor. Check qilib ko'ringchi, hozir biz qanday bo'lib qoldi? Indoor menen outdoor'dan Bo'ldi, ekosi bo'ldi. Просто bu yoqdan tegi input meni submitga kirib qoldi. Qani ko'raylikchi? Check. Sorry, your code does not pass. Keep trying. Keyin tushuntirib beryapti. Karakter qo'yishingiz kerak, чтобы karakterni tur emas qo'yib qo'ydingiz. Закрывающий алдында болады, перед элементом. Static slash перед текстом болады. O'chirib qo'yamiz. Endi ko'rasiz rezultat. Вот. Ko'rdingizmi? Endi keyin tekshiramiz kodni. Bo'ldi. Dag'i bir zadaniyat qilamiz. Eliza, sizda notebook bormi? O'qotasizmi meni? bir notebook. Siz meni O'g'lada? O'g'lada. Son. Hozir bir topshirmadan keyin siz doskaga chiqasiz. Biroq atqarganda bu zadaniyalarni men. Ma'qul. Dag'i atqarib berasiz. Qayra doskadan tushuntirib berasiz-da. Agar mumkin bo'lsa, o'ydidan qarаңыз, o'ydidan. Элемент легенды действует как заголовок для содержания в элементе файла. Это дает пользователям контекст о том, что они должны войти в эту часть формы. Добавить элемент легенды с текстом «Ваша кошка внутренняя или наружная кошка». Над обеих радиопроизводительных кнопками. Legend degan tekst qo'shayotgansiz. Legend degan hozir bu yoqda ketadi. Qayerga ketadi? Kodga legend degan elementni qo'shasiz. Ko'rsatma 38-strokada. 38-strokada. Legend D. Yo'q, o'zini o'zi javob turgan bo'lib qoldi. Legend 2. Javobchi отдельно. Slash qolib ketdi. Al yerda вопрос turadi. Is your cat an indoor or outdoor cat? Bu so'rov bo'ladi. Qo'llanuvchi so'rovga javob berish kerak. Naki. So'rov ketdi. Illidan indoor bu, outdoor bu. Shuni belgilaydi. Kodni tekshirasiz. Son. Tushunibdi, Fatima? Tushundim. Hozir 3 topshirma tushunibdi bo'ldi? Bugachayin qarаңыз. 1dan 54gacha men video saboqlarda полностью yozib berganman. O'sha saboqlarda o'tgan saboqlarda. O'tgan saboq men kira olmay qoldim-da, o'z barliq saboqqa kiryapman. Yo'q, qarаңыз, video saboqlar yozilyapti.
Даяр. Группага жиберип атам баарын. YouTube'da ооба, просто YouTube'da дагы көргөн жокмун да. Көрүп ушул жерге чейин жеткирип берсеңиздер, бул эмнеден эмне ала албайсыздар, сертификат ала албайсыздар. Ушуга эмне кылыш керек? Акырын чейин жеткирип коюш керек. Караңыз, сизде 3 эле задание болду да. Калганы жолот. Эми кийинки акыркы 3 заданияны Элиза сиз көрсөтүп берсеңиз, анан ушу менен бүтүрөт элек. Анысы мынаны өчүрүп коёмбу? Остановить показ деген басып коюңуз. Болду. Бул жерде поделиться болбой жатат го. Поделиться весь экран деген басасыз. Весь экран. Анан экранды тандайсыз, ылдыйда экран турат, Анан поделиться кетет. Элиза дагы окугансызбы? Элиза, сиз дагы? Жок, окуган эмесмин, сиз баштаганда. Баштаган сиздин сабактарыңыз башталган. Элиза, сиз менден курс турган сиз белеңиз? Ооба, мен болчумун. Тиги англис тилинде курстар, Ооба. Игнор кылып коюңуз. Фрикод кемптен полностью бүткөн. 54 эле, Болуп жатабы? Көрүнүп атат. Next, you are going to add some new form input element so that another field set element directly tells the current field set element. Кийинкисинде да field set elementин кошот экенбиз. Field set элемент эмне кылат экен? Бул жана строктарды мындай бөлүп көрсөтүп берет. Ушундай болуп калабы? Вот караңыз. Ылдый бул проектти көрсөңүз, проектти ылдый түшүңүз. Вот сизде тапшырма бар. Анан термин бар, берилген элемент бар. Тапшырманы түшүнүп атасыз, бирок сиз терминди дагы эмне үчүн колдонуш керек экенин түшүнүп алышыңыз керек. Мисалы үчүн өйдөдө биз файл сет колдондук, чтобы бул жакта тест берилип атат, суроо берилип атат колдонуучуга. Колдонуучуга айтып атабыз. Суроо менен кайрылып атабыз. Сенин мышыгың жапайыбы же үй мышыгыбы? Ошол ылдыйда эки вариант кетип атат. Чтобы бул суроону бир группировкага алыш үчүн биз файл сет колдонуп атабыз. Группировка болот. Тетиге сызык линия ошол эмнеден кетет да, файл сеттен келет. Тетиги суроо болсо legend. Анан файл сеттин ичинде эки суроо кетип атат, Вот ушул бир группировка. Эми кийинки суроого өтүп атабыз да биз кайра. Дагы бир файл сет ачып, кийинки суроого кетип атабыз. Вот ушуга түшүнүп алыш керек. Файл сет ачабыз. Эми кийинки тапшырмаларга өтөбүз, Вот мисалы үчүн биз эмне үчүн ушул колдонулуп атат? Анын мисалы аткара турган кызматы кандай? Ушуларга чейин биз билип алышыбыз керек да, ошондо кийинки проектти кыйналбайбыз. Вот ушул өтө маанилүү. Дагы legend кетип атат, чтобы биз ага суроо беришибиз керек, суроо менен кайрылышыбыз керек колдонуучуга. İçine getir. Legend içine getir. Biz koldonuçuğa kayrылып атабыз. What's your cat's personality? Sen мышыгыңдын мүнөзү десек, биздин кыргыз тилинде мүнөзү кандай? Кийинки этапка өтөбүз. Результатын биринчи көрөбүз. Анан түшүнүп алайлы, анын кызматы кандай болуп атат. Көрүп атасызбы, мына суроо берилди.
группировка менен. Эми кийинки тапшырмага өтөбүз дагы. Кана түшүнтүп бериңчи ушул жерге чейин. Биринчи абзацты түшүнтүп бериңчи. Checkbox input'ка checkbox bir E may have one. Форма обычно использует флешки для вопросов, которые могут иметь более одного цвета. Ответы. А бир суроого жооп бериш үчүн колдонулат экен, э? Бирден мисал караң. Forms commonly use checkbox for questions that may have more than one answer. Бизде ответ бирден көп болушу мүмкүн. Бир суроого ответи бирден көп болушу мүмкүн. What's your cat's personality дегенде мисал үчүн ал жакта мисал үчүн cute айтыш мүмкүн, мисал үчүн башка 2, 3, 4 вариант бериш мүмкүн да. Вот, дал ушундай учурда биз input'ун checkbox'ун колдонушубуз керек. Бериле турган ответ бир эле ответ эмес да, 3-4 ответ. Бирден көп ответ. More than one answer. The input element with a type attribute set to checkbox creates a checkbox. Бул checkbox'ун түрү дагы input type attribute'ун ичинде checkbox болуп кетет дейт. Түшүнүк берди, түшүндүрдү. Эми тапшырык берип атат, тапшырма берип атат. Under the legend element you just added the input with its type attribute set to checkbox and its text set to. Legend'den кийин input элементин кошуп атканбыз attribute checkbox менен. Сон, кана? Type ошондо checkbox болуп калат. Албетте. Анан текст дагы кетип атат, э? 30 тышта, 1.30 тыштайбыз. Loving. Input өзүн өзү жапкан, тек input жаппайбыз. Болду. Input болду, жабылды. Loving'ден алдында не болуш керек? 30 болуш керек. Кандай? Loving деген текст алдында 30 болуш керек. 30 тыштайбыз, Эми результатында бир көрүп алыңыз. Көрүп атасызбы? Радио менен checkbox'тун айырмасы. Белгилеңиз. Белгилеп көрсөңүз. Вот. Эми 54 дагы бир задание калды. Акыркы задание иштеп койсоңуз болот. Дагы бир задание иштейбиз. Submit. Эми буга дейт. ID attribute кошот экенбиз. ID attribute эмне кылат? Эмне кылат экен ID attribute, Элиза? ID бир нерсени белгилегенде name өзүнчө. Жок. ID бул түшүнүп албайт. Мындай карабыз. ID бул мындай суроо бердим, э? Суроо бергенде мынтип жооп бересиз. ID бул attribute, birinchi. ID бул attribute. Ал уникальный болот. Ар бир элементтин өзүнүн ID'си болушу керек. Чтобы башкалардан айырмаланып туруш үчүн ID менен ушул элементке кайрылыш үчүн, ушул уникальный ID'си менен кайрылыш үчүн. ID ачабыз. Микрофонду өчүрүп коюп жатсаңыз болот.
ID. ID loving. Love. Жагымдуу дейт. Мисалы үчүн loving дегени ошол мышыктын personality. Жагымдуу мышык деп кетип атат да. Бул уникальный айдиси болду. Соң рахмат, Элиза. Түшүндүңүзбү? Алат. Эми акыркы уруксат берсеңиздер, мен көргөзүп берейин, акыркы үчүн. Микрофонуңузду өчүрүп алсаңыз болот. Бул жакта кайсыга келди? 58геби? Ооба, 58. 58ге келди. Lie. There is another way to execute an input element text with the element itself. You can nest the text within a label element and add a for attribute with the same value as the input element's ID attribute. Given an input element as below it. Biz bul жакта дейт, there is another way to execute an input. Мисалы үчүн текстти башка жол менен дагы жазса болот дейт. Мисалы label менен жазды, бул жакта эми for менен да жазса болот экен дейт. Мен көрүп атабыз азыр, караңыз, input ID type мисалы үчүн мына жакта көрөбүз. Келчи. Мынакей value, breakfast, name, type, мынакей input. Example, given an input element as below дейт. Ойдо да бизге эмне берилген? Input берилген. An example for a label element that is executed to this input element is дейт. Ойдо да дейт, мисалы breakfast деп кетип атат. Ана for execute the text loving with the checkbox by nesting only the text loving in an label element and giving it an appropriate for attribute. Буга label element өз менен көбүрөөк for attribute менен келет. For attribute эмнеге колдонулуп атат, могу жакта жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Есть еще один способ связать текст входного элемента с самым элементом. Вы можете гнетать текст в элементы метки и добавить атрибут для атрибута с тем же значением, что и атрибут идентификатора выходного элемента. Бул жерде дагы ошол for элемент эмне менен кетип атат? Бири-бирине связь кылышы үчүн между input жана label ортосунда. The text with element itself. You can nest the text within label with the same value as input element ID attribute. Nest деген ошол дочерний гнездо. Мындай. Урук болуп кетет да, тукум болуп кетет. Ушундай түшүнсөк болот, мындай. Туугандар деген мааниде кетет да. Буну кандай түшүнсөң? Наследование. Типа. Ушуну аткарайлы, келиңиздер. Бул жакта input кетип атат. Label. Алышым керек экен буну. Label. Атрибут бул жерде label болду. Акырында буну жабышым керек. Закрывающий label. Анан label'ды ичине дейт. Биз loving деп туруп беришибиз керек экен. Бул жерге бердик. Мына жакта for беришим керек. For attribute label'ды ичине кетип атат. Связь кылыш үчүн. Loving. Дал ушундай эле кетиш керек дейт. Your label element should be located after your checkbox. Your label should be located after your checkbox дейт.
after deydi go. Reset qilayin, reset deysilasan. By nesting only the text loving the label element and give it an appropriate. Bunday ber deb atadi go. After deydi go. Should add a new label element after the checkbox element. Make sure it has both opening and closing tag. Bu жерге after deb berip atadi label. Label'da içinde loving degan ketadi. Loving bu no ketsa kerak da. For loving. And text da var ekan. Loving degan. The label text loving should only be inside your new label element. Make sure you add. The label text loving should only be inside your new. Label азыр токтоңуздар, бул жакта мен түшүнбөй атам. Loving'ди берип атабыз, ID берип атабыз, checkbox берип атабыз. Буну берип атабыз. Label içinde болушу керек. Label. Анан for болушу керек. Loving деген текст менен. Label should be located after your checkbox. After your checkbox. Eliza жардам бересе окшойт. After койсом label loving for loving. The label text loving should only be inside your label. New label. Болду. Таптым. Label'ına geçiş gerek. Қатарына geçiş gerek. Label. Loving bunun içine geçiş gerek. Text içinde. For'дағы loving no жерде болушу керек. Бул кичинекей менен жазылышы керек. Да. Биз non label'ды караңыздар. Input checkbox бул өзүнчө кетип атат мына жакта. Loving текстти биз эмне менен берип атабыз? Label менен кетип атат, So. Personality'ге name беришибиз керек. Input içine. Name. Аты personality болуп кетет. Что бирини тандаганда кийинкиси өчүш үчүн дагы немди колдонобуз, Мисалы үчүн бул жакта азыр
loving deb ketadi. Dagı bizde inputlar бар да. Көрөтөсүздарбы? Дагы бир эмне кош деп атат? Input label менен чоң кетиш үчүн. Дал ушундай input. Бул жакта id'си id bizde lazy болот. Жалкоо деген. Lazy болот and an attribute value should be the same because there is one more attribute. For example, input loving, yeah? Okay, name. Бул жакта personality деген name'ди бул жерге берип коебуз. Что экөөсү окшош болсо, гана бирөөсү тандалганда экинчиси өчөт. Also, we should add label element for text. Label. Okay. Label'da lazy деп кетет. Lazy. Ана for attribute для lazy. Let's check. Keep trying label мындай болот. Турамын жазып коюпмун label. Okay. Personality input id lazy input name personality. You need to add new checkbox. Okay, we should add here type checkbox. Okay, эми көрөбүз loving lazy мынакей. Вот биз эмне үчүн checkbox колдонуп атабыз? Эмнеге дегенде бул жерде вопрос бирден ответ бирден көп болушу мүмкүн. Loving да болушу мүмкүн, lazy да болушу мүмкүн. Бир учурда ал жагымдуу мышык, экинчи учурда ал жалкоо да болушу мүмкүн. Ушуну айтып атат. Акыркы ушундан кийин акыркы тапшырманы аткарам. Ушу менен сабакты бүтүрсөк дагы болот. Сертификат көрүп Дал ушундай сертификат алабыз биз. Буюрса. Ask me later. Add final checkbox after the previous one with an ID attribute value of energetic. The name attribute should be the same as the previous checkbox. Also add label. Бары бирдей кетет. It's our last input. ID energetic кетет. Yeah. Type. Бул жерде бизде type checkbox. Name also same. Personality кетет. Energetic bold. Анан label кетет. Label energetic менен текст менен кетиш керек бул. Буну закрывающий теги бар. Label. Анан for беришибиз керек. For attribute буга energetic. Буну 66 bizde уже вот көрдүңүз. What's your cat's personality? Loving, lazy, energetic да болушу мүмкүн бир учурда. Бирок могу жакшы же lazy болот, же energetic болот да. Болду. Ушу менен биздин бүгүнкү сабагыбыз акырына жетти.